Салам достор, мен атым Рия. Биз бүгүн эшек жана кудук деген аңгемени орус тилинен кыргыз тилине которуп, текст менен иштейбиз. Осел и колодец, эшек жана кудук. Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. Күндөрдүн биринде эшек кудукка түшүп калып, жардамга чакырып катуу кыйкыра баштайт. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Эшектин ээси анын кыйкырыгына чуркап келип, колун жайды, анткени эшекти кудуктан чыгарууга мүмкүндүк жок эле. Тогда хозяин рассудил так: осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. Кожоюну мындай ойго келди: менин эшегим картайды, ал көп жашабайт, а мен болсо баары бир жаңы, жаш эшек сатып алмак элем. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Бул кудук таптакыр кургап калыптыр. Мен көптөн бери кудукту толтуруп, жаңысын казгым келчү. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно похороню. Эки коёнду бир ок менен атсамчы, кудукту да толтуруп, эшекти да көмүп коем. Недолго думая, он позвал своих соседей. Все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Көп ойлонбостон ал кошуналарын чакырды. Баары биригип, күрөктөрүн алып, кудукка топурак ыргыта башташты. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить. Но люди не обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. Эшек дароо түшүндү кайсынысы эмне экенин. Ал катуу кыйкырды, бирок адамдар анын кыйкырыгына көңүл бурбай, унчукпай эле кудукка топуракты ыргыта беришти. Однако очень скоро ослик замолчал, бирок көп өтпөй эшек унчукпай калды. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Эшектин жоонуна түшкөн ар бир уч топуракты ал силкип, туяктары менен басып тебелеп жатыптыр. Через некоторое время, ко всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Бир аздан кийин баарын таң калтырып, эшек кудуктан секирип үстүгө чыгат. Достор, бул текстте ката бар экен, бир эмес эки ката. Буну мен интернеттен алгам. Муну жазган адам деле түшүнсө болот. Адам чарчаганда көңүл бурусу начарлайт. Демек, бул текстти жазып атканда жазган адам чарчаган абалда экен эле. Биринчи ката. Когда хозяин заглянули в колодец дейт. Ушул сүйлөмдө хозяин жекелик санда турат, заглянули көптүк санда турат. Хозяин единственное число, а заглянули множественное число. Туурасында единственное числоду жазыш керек жекелик санда, когда хозяин заглянул. Ошондо хозяин дейт, кожоюн жекелик сан болуп атат, заглянули көптүк сан, карашты болуп. Туурасында кожоюн карады, хозяин заглянул болот жекелик санда. Экинчи ката. Кусок земли дейт сүйлөмдүн башында. Бул ката. Туурасы горсть земли болот. Горсть земли кыргызчага которгондо бир уч тупурак. Эгерде кусок земли деген сөздү
кыргызча которсок, жердин бир бөлүгү болуп калат достор. Таптакыр ката болуп калат. Эмнеге дегенде тупурактын бир учу эшектин жоонуна түшүп жатты деген сүйлөм болчу. Ошо мааниси жагынан бир уч болот. Горсть земли. А кусок деген сөз бул бир тилим же бир бөлүк. Кусок деген сөздү кайсыл мезгилде колдонсо болот деген суроого кусок торта. Торттун бир тилими кусок железа. Темирдин бир тилкеси. Кусок плиты. Плитанын бир бөлүгү. Горсть деген сөз өзү бир уч. Алаканга баткан нерсенин бар жогун горсть десек болот. Тупурак биздин алаканыбызга батат, ошон үчүн горсть земли, бир уч тупурак. Горсть риса, бир уч күрүч. Достор, көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Лайк басып, подписка таштагыла. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө кайыр кош.